Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул мен Темирбек Темир Сабырбеков, Афган согушунун ардагери. Кезектегидей эле ушул сиздердин астыңыздарга чыгып өзүмдүн оюмду айтканды чечтим. Буга чейин мынакей көп мындай жакшы окуялар болду Кыргызстаныбызда. Мына көлүбүздө жанагындай чоң мероприятиялар өтүп, биздин баарыбызды сүйүнтүп, ушундай жакшы нерселер болуп атат. Баарыбыз кубанычтабыз. Тынч, сонун өтүп кетти. Келген коноктордон мына Өзбекстан президенти, Казакстан, Тажикстан, кошуна мамлекеттерден бияктан Баку келип атат. Анан кошуна мамлекеттерден баардык ошол ынтымагы, биримдиги ал биздин келечегибиз деп ойлойм. Аябай жанагы Формула 1 H2O деген сууда ошол жанагы катерлер менен өзүнчө чоң Формула 1 ошол чоң состязание болду. Биякта ошол жеңүүчүлөрдөн дагы гран-прини утуп алган ошо Шон Теретта деген өзүнүн маегинде айтып атат. Өзүнүн ошо жүрөгүнөн чыккан сөзүн айтып атат ушул Кыргызстан жөнүндө. Биздин тоолорубузду айтып атат, ушундай кооз керемет жерибизди айтып атат. Ушундай мындай элибиздин сыйын көрүп, кең пейилдигин көрүп, аябай таң калып, ушундай суктануу менен жакшы сөздөрүн айтып атат. Ушунун баары тең эмне бул мен ойлойм, буга чейинки мынакей Кыргызстан анан мындан кийинки бул дүйнө жүзү таанып, баардык жерде Европада, бүт дүйнө жүзүндө биздин Кыргызстаныбызды мына ушул чоң ушул жерде бизде кошуна мамлекеттер чогулуп ушул иш чара өткөнүнө байланыштуу Кыргызстанды жакыныраак мындай таанып атышат да. Анан бул кошуна мамлекеттерден президенти, Өзбекстан президенти айткан сөзү кандай мындай жүрөгүнөн чыккан сөзү, кыргыз элибиздин мындай ынтымагы, биримдиги өнүгүп атканын, ошонун баарын тең президентибизге кандай ишеним жаратып атканын, ошонун баарын айтып атканы, мына дорогой друг, брат депчи. Мынакей саясий эрк болуп, ушу Кыргызстаныбыз ушундай өнүгүү жолунда турат деп даана белгилеп кетти. Казакстан мына кошуна өлкөбүздүн ошо президенти келип кандай сөздөрүн айтып атат. Ошо Илхом Алиев мынакей ал кандай сөздөрүн айтып атат. Азербайжандын президенти баардык чын жүрөгүнөн ошо Кыргызстанга ушундай развитие, өнүгүү болуп атканын, мынакей внутренний валовой доход деп коет, дүйнө жүзүндө керек болсо биринчи орунда кетип аткандыгын ушуну жарыялап айтып атышат. Эми көз тийип кетпесин, дагы эле болсо өнүгүү жолунда бололук. Мунун баарынын башында турган биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго чоң ыраазычылыгымды билгизем. Мына элибиз баарын көрүп турат. Жанагындай болуп элибизди дүрбөлөңгө салган кээ бир эмелер, алар жөнүндө даже сөз да сүйлөштүн кереги жок. Уже баары түшүнүктүү болду. Элибиз дагы түшүнүп калды, көздөр менен көрүп атат эмне болгонун. Баары тең экология. Буякта деген астын ала экологдор иштеп атат. Мына эч кандай эме болгон жок. Баары сонун өттү. Анан кийин жана гольф клуб деп коет экен. Гольф клуб ачылып, ага дагы мындай кандай деген, канча деген азыр бизде ошол гольф боюнча кызыгып, ошого катышып, мына биздин да жарандарыбыз, кызыккан жарандарыбыз бар. Алар да ойнойлу деп мынакей чоң событиялар болуп атат. Ошонун баары бизди кубандырат, урматтуу кыргыз элим. Сүйүнүч, жакшы нерселер боло берсин. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, өнүгүп өскөн мамлекет бололук. Ошол баардык нерсенин баары тең биз элибиз биримдикте болуп, ынтымакта болуп, астыга умтулсак,
Мына сөзсүз мен өткөндө да передачамда айткам, сөзсүз өнүгүү жолунда барабыз депчи. Сөзсүз жакшылыктар биздин астыбызда, биздин келечегибиз балдар, ошо балдарыбыздын келечегин биз ошол жол ачып кетишибиз керек да. Жалпы элибиз биримдикте болуп, мына президентибиздин ошо койгон астыдагы программасын баарын колдоп, астыга умтулалык. Урматтуу кыргыз элим, көңүл буруп койгонуңуздарга чоң рахмат. Элибизде тынччылык болсун, жакшылыктар көп болсун, өнүгүп өскөн мамлекет бололук. Чоң рахмат.